korrupsiyaga karşı hareketleri yönünde Kırgız Respublikası'nın nizamı arkalı baskı protokolü, korrupsiyaga karşı kuruluşu meseleleri boyunca hukuk korgоо, fiskallık jana başka mamleketlik organların, mamleketlik başkanlığının jana жергиликтүү өз алынча башкаруунун органдарынын ишин координациялоо башкы прокуратурага иштөөдө. Бирок Коргоо кеңеште жана мыйзамдагы тапшырмаларга карабастан 2018-жылы башкы прокурордун төрагалыгы менен координациялык кеңеш бир да өттү. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын президентинин дарегине жарандардан прокуратура органдарынын аракеттерине же аракетсиздигине көптөгөн даттануулар келтирүүдө. Тергөөнүн жана иштерди соттордо кароонун жүрүшүндө жарандардын укуктарын бузуулар көп санда болуп жатса да, бир да укук коргоо органынын кызмат адамы жаранды мыйзамсыз жоопкерчиликке тарткандыгы үчүн жооп бере элек. Бүгүнкү прокуратура органдары өзөмөлдүү органдан адамдардын укуктарын бузууларды тастыктаган статистика органдарын укуктарды жана эркиндиктерди олоноо бузууларга жол берип жаткандыгын баардыгыбыз билебиз. Бул көрсөтүүлөр прокуратура органдарынын ишин уюштуруунун натыйжасыздыгын, талаптагыдай өзөмөлдүн жоктугу, Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасын аткарбагандыгы, башкы прокуратуранын жетекчиси тарабынан укук коргоо органдарынын ишин шамал координациялашына алып келди. Жогоруда айтылгандарды эске алып, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Жолдубаева Индира Өзбаева прокуратура органдарынын аракеттүү жана натыйжалуу өзөмөлдүү ишке ашыруу, коррупцияга каршы күрөшүүнү координациялоо боюнча коюлган милдеттерди ата албай жатат деп эсептөө орунду. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жоболоруна ылайык Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Индира Өзбаева Жолдубаева Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотууга Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин макулдук берүү ыйгарым сунуштарыңызды. Урматтуу депутаттар, киргизилген сунушту колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Кыскача ушундай көңүл бургандарга чоң рахмат. Мен саалоо катары айтып коеюн деп ойлойм. Урматтуу президентибиз Сооронбай Жээнбеков өзүнүн укугун туура колдонду деп эсептейм. Ошону менен бирге парламентте мындан кийин өзүнүн укуктарын туура колдонуш керек. Биз кесип койгон кадрларды парламент делегине өткөрүшүбүз керек. Шайлап бир ооз суроо бербей, жалтаңдап, алып келген кишини шайлап коюп, кетиргенде дагы бир ооз суроо бербей кетиргенибиз туура эмес деп атам. Бул туурага да биз үйрөнүшүбүз керек. Мен бир үзүндүнү орусча айтайын, урматтуу президентибиздин коргоо кеңешинде сүйлөгөн сөзүндөгү бир бөлүгүн айтып коеюн. Калуу катары урматтуу корпус кеңешинин катчысы дагы администрация президенти дагы эске аласыңар болот. Следовательно, 656 дел были возбуждены незаконно. Никто не ответил за сломанные судьбы простых граждан, их подорванное здоровье, страдания их семей. Жекеле генералдык прокурор эмес, бир кенеде кылмыш иши мыйзамсыз козголсо, ошону козгогон следователь дагы, ошого уруксат берген прокурор дагы, ушу генералдык прокурор менен чогуу жумуштан бошолуш керек. Андан кийин алардын мыйзамдын астындагы жоопкерчилигин баарыбыз карашыбыз керек. Урматтуу коллегалар, президенттин бул сунушун мен толугу менен колдойм. Коопсуздук кеңешинде айтылган. Ошондуктан азыр биз эми экономикалык кылмыштар боюнча гана эгерде туура эмес кылмыш иши козголсо, следователь менен прокурор 5 жылдан 7 жылга чейин соттолот деген мыйзамга кол койгонбуз, ошону кабыл алганбыз. Азыр ушу 656 жумуш боюнча дагы, кылмыш иши боюнча дагы биз жоопкерчилигин карашыбыз керек. Биздин генеральный прокурор, жерде парламентте иң отуруп өзгө эмес, кимге суроо берет?
Президенттің соңы талапты, мақұл, же голосымызды береді, голосымызды açık береді, açık. Жасанат кез. Үшінгі ғимараттар сұрауы керек деген жанды. Ең генеральный прокурорның келе тұрған болса, осы араққа береді. Индира Рыспаевна былтыр ушул жерге 2 жолу келген. Биринчи генералдык прокурордун отчету боюнча, анан белгилеги боюнча. Суроолорду ошондой бериш керек болчу. Бүгүн ал иши кетип атканда, ал ишинин тагдырын чечип калганда, суроо берип аны жибергендин өзү бул террорист болуп калат. Ошондуктан генералдык прокурордун отчетун жан келген прокурор берет, закондо ошондой жазылуу. Ошондо биз акылына сатуусузду кеңешибизди ошондо берели. Мындан ары андай кайталамасын деп. Анан эми алдын өзү жокто жылганды кептеле кылып, добушубузду берели да карайлы. Эгерде кимдир бир аны колдойбуз деп добуш берип койсо, убада берип койсо, анда каршы добушуңарды берилет. Муну созуп кереги жок. Урматтуу депутат, добуш берели, чечет. Анан эми суроонуңузду кимге бересиз? Урматтуу депутаттар, кыргыз чиновниги үчүн эң чоң жаза бул отставка. Биз ушуну түшүнүп калдык. Эмне үчүн ал мына чейин жасаган иштерине, мыйзамсыз иш болгонуна, ол жерде отурганда УКМКнын мурдагы төрагасы, генералдык прокурор адамдардын тагдыры менен, саясатчылардын тагдыры менен ойноп атканда, ушул жерге чейин отурушат. Бизге аяш айтып, ким эле тириңдер. Эмне үчүн биз алардын эң чоң жазасы катары отставка кетип коюш керек. Мындай болбош керек. Буга чейин жасаган иштерине канча адамдын тагдыры менен ойносо, саясий заказдарды кандай аткарып келген болсо, ушунун баарын ошо жооп берсин. Мына президенттик аппарат башчы турат, коопсуздук кеңешинин төрагасы турат. Ушул жакында кызматтан алынган адамдарды биз келечекте башка жаңы келген УКМКнын башчысы, жаңы келген башкы прокурор саясий заказдарды аткарбаш үчүн, алар адилеттүү иштеш үчүн, калыс иштеш үчүн, эл үчүн иштеш үчүн аларды жоопкерчиликке алып башкаларга сабак болуп турган иш. Ошондо Кыргызстандын келечегинде мындай окуялар кетип Ана жөн эле кабыл отставкага кетирип коюш менен чектелип калган болбойт. Рахмат. Урматтуу депутаттар, айтылгандын баары туура. Азыр маселе экөөбүздүн биринчи айтар сөз жок, кимге айтабыз? Добуш болобу? Экинчи сиздер айткан сөздүн баарын парламенттик комиссия сөзү. Ал суроого биз да жооп беришибиз керек. Себеби ушул депутаттар биз да айтабыз. Бул жерден Текебаев, Шыхат, Апкеловканда, Канатсеев, Апкеловканда жумуш болуп отурат. Республика Атажук фракциясына чоң рахмат. Эң оор ушуга ошо Атамекен фракциясынын чечими болду. Ишеним көрсөтпө. Кыргызда сөз бар, качкан жолун билсе, кеткен кызды жамандай калат. Айта турган сөзүбүздө ошол саясий репрессия болгон биздин кыргыздын мыкты жигиттерине ким сот чечим чыгарды эле? Кайсы судьяга ким приказ берди эле? Ал өтө сөз айтат. Аны шашпай комиссия түзүп, ар бир фракциядан 2 депутат келип, келен иликтеп, түрмөгө барып, Садыр Жапаровду, Текебаевди, Канат Исаевди, Бектур Асановду ошондо угуп келип айтат. Бул эл мундагы иши бүттү. Аны жамандап жатат. Ал биринчи добуш болду, отставка боюнча. Ада урматтуу депутаттар, жогоруда айтып кеткен комитеттин чечими ошондой эле добушка коюп, добуш бериңиздер. Добуш ачып бериңиздер. Mağdur 105, karşı 2, bari 107, 46, 110.